Саламаттар урматтуу мекендештер, саламаттар биздин эфирдин катышуучулары, саламаттар биздин записти YouTube'дан көрүп турган биздин мекендештер. Бардыгыңыздардын лайктарыңыздарды, бардыгыңыздардын комментарийлериңиздерди окуп атам. Баарыңыздарга ыраазычылык, каналга жазылгандар үчүн да ыраазычылык. Айтып кетет нерсе, ошол акыркы чыккан видеолордо көптөгөн суроолор келип атат. Көпчүлүк тилекке каршы биздин каналдын максатын, биздин сообществонун максатын түшүнбөй атат. Айта кетейин, биздин максат, то есть бул менин блогум эмес, бул элдин блогу да. Бул жерде менин сүйлөгөнүм, кийингеним, качество видео маанилүү эмес, бул жерде эл өзү маанилүү да. Элдин аракети, элдин инициативасы, эл тарабынан сунушталган идеялар, мына ушул нерселер эң маанилүү нерсе да. Менин жеке блогум эмес, ошону айтып коеюн деп атам. Ошондой эле урматтуу мекендештер, кечээ эле жакшы жаңылык тарады баарыбызда. Кечээ эле жакшы жаңылык тарады, что Россия 10 сентябрга чейин жанагы легалдашуу убактысын узартты. Ал дегени сиздер 30 апрелден баштап күчүнө кире турган жанагы срок күчүнө кире турган мыйзамдар дагы 10 сентябрга чейин узартты. То есть күчүнө кирбейт. Сиздерде 13 сентябрга чейин легалдашып алуу убактысы бар. Жолугушуп эки тарап и ошол узартуу тууралуу чечимди анонс кылышты да. Анонс кылды дегени бул дегени чечим күчүнө кирди, бул официально. Эмне үчүн мындай болду, урматтуу мекендештер? Менин жеке пикиримде Россиянын инфраструктурасы, МВДсы мигранттарды ошол реестрге киргизип, аларды чыгаруу процесстерин аткарууга даяр эмес да, менин оюмча. Аябай көп запростор ал жака түштү, аябай көп биздин правиланы бузган мигранттар көп экен. Аларды легалдаштыруу үчүн 30 күндүн же 2 ай убакыттын 60 күндүн жетишсиз болуп калды. Ошого байланыштуу булар ушул срокту, легалдашуу убактысыны президенттин жарлыгы менен кайра узартып атышат. Эмне кылабыз, урматтуу мекендештер? Мурдагыдай эле не расслабляемся, документтерге так болуп, мүмкүн болушунча квартирага регистрацияга туруп, жана официально ишке жумушка орношконго аракет кылыңыздар. Официально. Эгер официально жумушка орношо албасаңыздар, анда сиздер мүмкүн болушунча ГПХ түзгөнгө аракет кылыңыздар. Курьер болуп иштегендер ошол посреднический фирма менен түзсөңүздөр болот, таксопарктар менен түзсөңүздөр болот. Ошондой эле Россиянын жараны физлицо менен да ГПХ түзсөңүздөр болот, урматтуу мекендештер. Бул сиздердин негизги документиңиздер болот. Ошон үчүн Сахаровадан сөзсүз түрдө 30 күндүн ичинде өтөбүз келгенден кийин, ошондой эле мурдагыдай эми болду, бияга жыргалып болот экен деген токтотобуз. Эми мындан биягы катаалашат. Рейдтер дагы болот. Рейдтер токтобойт деп 1,5 жыл мурун айтканмын. Азыр ошол нерсе тасталып атат. Рейд токтобойт эч качан. Себеби мигранттар аябай көп. Бизди булар ушундай жол менен контроль кылууну көздөп жатышат. Булардын өздөрүнүн иши албетте. Биз эмне кылабыз? Мыйзамга баш ийебиз. Башка айлагыбыз жок. Ошол. Сиздер бүгүнкү эфирде өзүңүздөрдүн оюңуздарды, пикирлериңиздерди билдирсеңиздер болот. Ошондой эле миграция боюнча сурооңуздарды мага түзөтүп берсеңиздер да болот. Урматтуу мекендештин өлсем, сизди угуп атам. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Менин суроом мындай болчу да, менин 2 балам бар да. 2 баламдын 1 класстан бери бияк окушат, 2 жылдан беричи. Ошонун Сахаровазы өтүп кетиптир да, 1-2 ай болуп калды да. Бул эми могу жайда 1 ай убакыт калбадыбы? 1 ай убакыттын ичинде Кыргызстанга кирип чыкканга маселе болбойбу? Ошону тактап билип алайын дегеним менен да сизден.
Так, аз бул жакта демек комментарий окуп калдым. Дагы бир жолу балаңыз бар, балдарыңызды эмне кылыш керек? Балам менен кызым бар. Бирок ошо 1-класстан бери биякта окуйт. 2 жылдан беричи. Мгм. Сахароваз болсо бүтүп калыптыр. 2 ай болуп калды да, өтүп кетти да убактысычы. Эми Мгм. могу бир айдын ичинде эми школ бүтөт да. Кыргызстанга барып, кайра кирип келгенде ошондо маселе жаратпайбы? Ошону билейинчи дедим элем да. Эгер реестрде болбосоңуздар, маселе жаратпайт. Бирок эгер кайра келебиз деп аткан болсоңор, анда кандай смысл да чогупчу. Азыр барып эле өтүп кое бериңиздер. 2 ай бул өтө деле мындай коркунучтуу сурок эмес, өтө узак эмес. Албетте нарушение деп эле эсептелет негизи. Бирок өтүп кое берсеңиздер болот. Сахаровадан өтүп атат бардыгы элечи азыр. Ошо балдардыкын өтүп коюш керек, обязательно өтүп койгон жакшы болот да. Обязательно. Жакшы болот эмес, сөзсүз өтүшүңүз керек. Ал мыйзамдын талабы. Рахмат. Ошону эле билейинчи дедим элем сизден. Мгм. Чоң рахмат. Хорошо. Мирлан Нур бериңиз. Так, Мирланда жок. Кенже бере бериңиз. Алло, assalomu alaykum. Ва алейкум ассалам. Men surog'im bor эле. Мгм. Men Питерде кирди чыкты кылып Питерге келип, 1 ай жашадым Питерде. Питерден жашап медосмотрдан өтүп, зеленый карта алып, анан кайра Москвага келип калдым да. Эми перерегистрация кылышым керек. Ооба, перерегистрация кыласыз. Албетте. 3 айга деген кептер айтылып атат. Мен так убактысын билбейм, бирок 3 айга узартыш керек дейт. Кээбиркилер 9 айга узартыш керек дейт. Бирок на основании трудового договора жумушка орношушуңуз керек. Сизде где-то 1 жумадай убактыңыз бар. Мен питерский регистрация менен жумушка орноша аламбы? Трудовой договор ала аламбы? Болот негизи сиз айтасыз да, мен жумушка орношуп, ушул договордун негизинде узартамын деп эле айтышыңыз керек. Мен келдим мынакей. Келдим мынакей, эми азыр перерегистрация кылуу үчүн мага договор керек болуп атат. Азыр ошол убактан келдим, мына билетим деп неме кыласыз. Көчөдөн тоскон болсо айтасыз. Мен билетим бар мынакей, мен келдим. Мына азыр ушуну регистрация жасатып, жумушка орнотуп атам деп эмне кыласыз. Таксиде келгенбиз. Билетибиз жок. Но это проблема болот бирок сизде. Эгер полиция тоскон болсо. Сизге проблема болот. Сиз патруль этишиңиз керек да, ал жактан келгениңиз. Рахмат. Хорошо. Кенже, бере бериңиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен суроом мындай эле, Кыргызстандан келгенден кийин в течение канча айдын ичинде трудовой договор алыш керек? 3 айдын ичинде. Келгенде аракет кыла бере, бирок 1 айдын ичиндечи. 3 айды күтүп жүрө бербей албайчы. Келгенде аракет кыла бериңиздер. Жок, азыр барсак деген жана справка, азыр бүт жерде эле справка сурап атышпайбы, жана справка трудового СТДчы. Деятельности. Азыр деген немеге МФЦга барсак, ошону бербей атат да, через госуслугу деп. А госуслуга аштыралы десек, коду келбей атат. Сизде сиңиз барбы? Сиңиз бар, менде бүт эле бар, баары бар. Сиңиз бар болсо, мындай кыласыз. Качат эттиңиз да, мен билишимче сиз уже. Жанагы приложение. Качат эттиңизби? Приложение скачали немеден, Play Market'ten. Play Market'ten скачать элек. Жок, скачать элек, потому что мен скачать этпейм. Анын качат этпесиңиз. Кайсы кодду күтүп атасыз? Жанагы азыр эме болуп атат го, госуслуга эмеге бар. МФЦга барып, госуслугага заявление өткөзүп атасызга за регистрация. Ошого код келет дейт, ошол код менен ачкыла, а так беркинде ачсаңар недействителен болуп калат деп. Ошо МФЦда иштегендер айтып атат да.
Каршы МФЦ өзү эле жардам берчек сизге ачып бергеничи. Сиз мындай кылыңыз. Госуслуганы качать этесиз. Өтөрөсүз телефонго. Регистрация болосуз. Электронный почта, телефон жазасыз. Сиз киресиз приложенияга. Анан ошону көтөрүп алып пенсионный фондко барасыз. Пенсионный фондко барасыз дагы. Я пришла, чтобы подтвердить аккаунт на госуслугах деп айтасыз. Түшүндүңүзбү? Всё. Кылып берет. Госуслуга ачканыңыздан кийин дальше иштер кыйла жеңилет умат мекенде иштер. Мен 2 видео чыгардым бул каналда. Издеп таап көрсөңүз болот. Telegram каналда турат. Кантип электронный почта ачабыз, кантип госуслуга регистрация болобуз, кантип подтверждение болот, ошонун баарын видеодо айтып бердим мен мекенде иштер. Ошону көзүнө карап, госуслуга ачыңыздар ошончо. Чоң рахмат, ошону эле билейин да. Хорошо. Ким ол жерде? Нигора, Артур, МП. И Диана. Ким Нигора бересизби, бере бериңиз. Андан кийин Эмир, анан точка. Мен Рыспек Апаровке чалганчы, кетип. Ассаламу алейкум, Кубатбек. Ага. Я из Киргизии, но узбечка. Можно по узбекскому языке? У меня есть вопрос. Без проблем вообще. Men uka kelganimga Podmoskvoyadaman. Kelganimga 2 oy bo'ldi. Официально ishlayman zavodda. То так сейчас здоровье не позволяет. Сегодня уволилась из работы, вот. А necha kunda ichida boshqa ishga kirib, трудовой договор olishim kerak. Мүмкүн болушунча тезирээк, эже. Мүмкүн болушунча тезирээк. 14 күн деп айтып атышат. Бирок закондо именно мен ошол немени таппай атам. Норманычы көрсөтүлгөн. Мен издеп атам, карап атам, таппай атам. Так как я сам не являюсь юристом, да, профессиональным. Ну, как бы у меня деятельность другая. Я по профессии тоже, у меня профессия тоже другая. Инженер-технолог, да. Но мен, то есть, Рыспек Апарович менен байланыштар, нашего юриста, который консультирует. Он, наверное, знает, да, айтабыз, да. Но уктум 14 күн депчи, 14 күн, 10 күнгө 4 күн ушундай убакыт бар экен, да. И сиз мүмкүн болушунча жумуштан чыгып атканда жазасыз го за 2 недели. Да. Отработать. Ошо күндөн баштап жумуш издеңиздер. Уверен болуп, анан ошондо сүйлөшүп, тиги жактан чыкканыңыздан кийин жумуштан сразу наркы жакка кире турган болуп сүйлөшүңүздөр да. Мен сразу, да, здоровье не позволяет деп туруп, я не могу отработать дедим. Бүгүн срочно увольнение алдым да, огыр да иши. Мен сизди түшүндүм эжеке. Жумуш барбы өзү? Тапкансызбы? Да, жумуш бар. Бүгүн собеседованиядан өтүп келдим. Энди азыр ойланып турупман. У канчада трудовой договор берадымы, частный иш экен, у shunga o'ylanib turibman, qachon berarkin deb. Ertaga endi ko'raman da, gaplashib. Qachondan официальный трудоустройство qilasan deb, оформление qilasan deb so'rashim kerak. Shunga sizdan bilayin dedim, necha kun без трудовой договор yursam bo'ladi deb. Sizdin kelganingizga 2 oy bo'libdir, ha? 2 oy bo'ldi, сразу da, hamma dokumentlarim bor joyda. Registratsiya qancha kunga bor? Registratsiyam до конца мая. Registratsiya до конца maya. Ошону 3 oy болуп калабы, да? 3 oyga qildirdim-da. Азыр Нигора, мага 1 минут убакыт бериңиз, биякта Рыспек Апарович чалып атат, что-то бош эмес окшойт. 1 минут убакыт бериңиз, мен чалып атат, сүйлөшүп. Сиз келгениңизге 2 ай болгон болсо, сиз кычалат болбосоңуз болот. Так как 3 айдын ичинде сиз трудовой договор сиз деле жүрсөңүз болот да, 3 айдын ичиндечи. Даже работа деп келсеңиз, бирок 3 айдын ичинде сиз жумушка орношушуңуз керек. Бирок 3 айдан кийин сиз чыгып кетем деген ниетиңиз болсо, анда 3 ай сиз без трудовой договор деле жүрсөңүз болот да. Сизде дагы майдын акырына чейин убактыңыз бар экен. Сиз жалат болбой, беймарал жанагы жумушка орношуңуз азыр. Жумушуңузгачы. Анан жумушка орношуп атканда эмнени эске алышыбыз керек? Жумушка орношуп атканда сизди собеседование өтүп атканда сөзсүз түрдө официальный договор бересиздерби деп сураңыздар. Официальный оформление болобу деп сураңыздар.
Ана официальный оформление болот деп положительный ответ бере турган болсо, анда уведомлениени МВДга жөнөтөсүздөр в течение 3 дней, как только мы с вами подпишем трудовой договор деп, аны дагы сураңыз тактапчы. И көпчүлүк бербейт ошон үчүн. Сиз да азыр официально оформить кылып туруп, уведомление жөнөтпөй койсо, сиз регистрация узарта албай каласыз. Айдан кийин дашына жаккачы. Ошон үчүн бүгүн 22 число. У вас есть время до 10 числа мая жумушка орношуп алып договорду 10 мая немеге правлениеге подать. Уведомление. Заявление. Түшүндүңүз, Түшүндүм. Рахмат катта. болупту. Сау ol. Исмаил Апарович, келдиңизби? Assalamu alaikum. Кубат. Жогоруда суроо болду да мындай. Ошол жумуштан увольнение болгондон кийин жаңы жумушка орношуу үчүн убакыт берилет го буларгачы. Ошол убакыт канча экенин мен ачыгын айтсам таппай атам. Маалымат сизде жокпу ушул? Жок, ал атайын неме жок, бирок ошо 3 айдын ичинде негизи кириш керек да жумушкачы. Нет, 3 айдан өттү дейли. 9 айга продление кылып, на основании трудового договора. Но в течение 9 айдын ичинде бул жумушту алмаштырып атат. Иштей албайм деп, по состоянию здоровья. А ошол алмашкан убакытта аралыгы канча болуш керек? Незаконно жүрүп калып, нелегал болуп калбайбы деген вопрос болот. Жок. Состояние здоровья бар экен да, тиги справкасы бар болсо эч нерсе болбойт. Тиги лечениеде амбулаторный деле боло берет. Хорошо, лечение ал жок болсочу, мындай жөн эле алмашты дейли. Ну, ушунун срогун билбейт экенмин. Негизи 3 ай болуш керек эле да. Өзүчө. Хорошо. Эмне болсо ушул көп суроо келип атат ушулдан. Ушуна биз кийинки эфирлерде айтып койсок жакшы болот. Тактап айтып коебуз. Тактап айтып коебуз. Эмер бергиле, андан кийин чекит. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Кубат байке, менде бир суроо бар эле. Баягы Сахаровадан, медосмотрдан Сахаровага барбай эле, мына Москвадан өтүп атышкан. Азыр ошол иштеп атабы, информацияңыз жокпу ошол жөнүндө бир аз? Ошол информация былтыр бир жыл мурун айта коюп, балия калганбыз бул жердечи. Барып өтүлөр деп Ленинский проспект. Аны ФМС признавать этпей. Билбейм, мен мафиясы барбы булардын Сахарова менен. Негизи немеден өткөндөн кийин буларга уруксат берилгенден кийин признавать этиш керек ФМС. ФМС отказ кылып кайтарып туруп алды Ленинский проспекттикин. Ошон үчүн мен азыр баарын айтып атам, только Сахаровага эле жөнөтөм. За того, что мен жанагы неме алгым келбей атат моюнумачы. Обязательство жөнөтүп коюп, анан мага чыгып алып сен Тураменский автоста берип атасың. Тураменский маалымат берип атасың. Мен юристтерге дагы эфирдеги баарын айтып атам, что только Сахарова жөнөтөм депчи. Даже если там жанагы уруксаты бар болсо да, медучреждение. Билесизби, мен даже уктум мындай. Могу жерде МВДга барып туруп эле тапшырып туруп отпечатканы. Ошол жерде поликлиникалардан өтсө деле болот экен. Медосмотрдучу. Ошондой жолдор деле бар экен өзүчү. Бирок ошону тактаган менде убакыт болбой атат азырчы. Ошентип өткөндөр даже бар экен. Жана анализдерди тапшырыпчы. Анан негедир бизде ошол Сахаровага эле гарантия болуп атат да бардыгычы. Анан бул нерсени такташ керек болуп атат албетте. Менде убакыт жок тилекке каршы. Кимден ким өткөн болсо, обратная связь берген болсо, ошону гана мен жакка чыгарып коюш мүмкүн. Башка барды ошол жакка барсын. Исмаил Апарович, сизде кандай маалымат бар бул жөнүндө? Маалымат ошо Сахаровага атайын жасалган ушу биздин деген сөз эми кыргыздар эмес. Негизи баары ушул Россия неме Московская областка жасалган атайын медициналык мекеме да. Анан ал жерде ошол сертификаттарды берилет, справкалар берилет, официальный өздөрүнүн немеси бар да. Анан азыр кызыл жана карточка кошуп калбадыбы, ошону ошол жерден берет. Анан негизи Сахарова эле, берки сиз айтып аткан немелер алар жарабайт негизичи. Алар РВП менен ВНЖ алгандарга ал жарай берет. РВП жарай берет. Негизи Сахаровадан атайын мекеме, ал жерде биздин балдар деги айтайын, биздин мекендештер көрсө болот, эми баары айтпайт да, мен допустим неме молдаванмын же мен казакмын же болбосо башка улуттар аябай эле көп да. Түркмендер же болбосо
деги айтам да негизи. Баары эле ошол жерге барып өтүшөт. Анан алар көрүнбөйт да бизгечи. Бизге баягы биздин кыргыз менен өзбек, тажиктер эле көрөбүз. Биз масса көбүрөөк да, алар бири-бирден адастан алар деле ошол жерден өтүшөт негизичи. Сахарова дагы бир жолу айтам. Неге элдерге булар Сахарова десе эле корко беришет? Мен таң калам да. Мен өзүм лично Биринчиден барганда алыс проблема жок. Алыс болуп атат да булардачы. Алыстыгы, анан жанагы слишком очередь көп. Ооба. Кетишке ушул жакта жүрөт экенсиң, ошол жагы чынында эмне кылат экен? Кыйын. Ошол мекеменин атайын ошого түзүлгөн экен, анан Сахарова ошол ал нерсе кийин анда ошол кайрылыш керек. Ошону биздин азыр окумуштуулар ошо болушунча кайрылып баарын элдерге, биздин мекендештерге бир топ эле жардамдарды айтып атышат. Ошолор дагы бир кайрылып ошону дагы, может быть, увеличить этип, бирок алар 8ге дейин иштейт. Анан круглый сутки иштейт. Майрамдар эле салбаса, калган суббота, воскресенье дагы иштешет да, 8ден 8ге дейин. Без выходных. Кеңири свободно барып келсе болот. Элдер просто эрте барып алып эле тыгын болуп эле тура беришет. Анан 3тө Я Рыспак кече барбадымбы, түштөн кийин бардым. Даже на получение. Мен сдачаны айткан жокмун тапшырган тургандарды. Ал үйүлүп турат ошол жерде түштөн кийин элечи. Мен ошо на получение бардым, патент менен бардым, бул жерге тыгып салып тур. Эми баягы пресс делип бардык да, ушул. Пресс болуп бардык да ошого. Бирок бир саат ушундай расчет кылыштыр алар. Жанагы очередь бар го электронный, баары маалыматын айтып коеюн. Электронный очередти кээ фамилиялар туура келбей караса узак 2 саатка күтүп калгандарды булар башка окошкадан ручной эле жанагы голосовой айтып туруп эле чакырат экен дагы, бир 10 чакты адамды. Ошентип тапшырып атышат да. Ошону айынан мен где-то 1 сааттай эле күтүп чыктым да. Атак эгер мен ошону электронный очередтин менен схемасы, алгоритм менен бара турган болсо, мен ошол жерде калып кетмекмин да. Хорошо, сиз канчада бардыңыз? Мен 12'de girdim, 12:26'da. 13:26'da alıp saat ertemenen barıp saat 2'de alganlar da bu arken ошол жерде сүйлөштүм да. Кээбиркилер ошо эрте менен дайыма бул Сахарованын негизи бул орусу да очередь. Анан кезектеп турушат. Негизи түштөн кийин барып саат, допустим, пример айтайын, 6'da ошол жерде кирсең, 8'ge спокойно тапшырасың баарынчы, билбейм. Анан кечиндегисин биздин мекендештер коркот окшойт, билбейм. Макул, эфир саклап, Рыспак Апарович. 6'dan кийин барып көрсүн анда точка мекендешибиз да. Точка мекендеш ошол жака барыңыз 6'dan кийин. Анын өчүрүп жок экен. Эми ошол жооп. Анан Рыспак Апарович. Да. Кечеге жаңылык уктуңуз, эфирдин башында сиз келбей калдыңыз, ошого сизден азыр сурап атам. Жанагы узарды деп 10-сентябрга чейин. Бул күтүлгөн эле маалымат болду негизи. Бул так маалымат ба официально? Так маалымат. Так маалымат 10-сентябрга чейин узарды. Аны 10-сентябрга чейин узарды деп, анан сентябрда кайрылбай, ошо 10-сентябрга чейин азыртан баштап ошону кыла бериш керек да, негизичи. Убакыт бар экен деп жүрө бербейчи. Ал убакыт баягы эле учкан куш дегендей тез эле өтүп кетет. Хорошо, Рыспак Апарович. Эми баягы өзгөрүүлөр жок, Сиз укпадыңыз, мен укпадым, окубадым эч жерде, что ошол эле процедура кайталанат да. Ошол эле процедура. Заявление жазат, документтер тапшырат, жооп кетет. Ошол эле. Всё, отлично. Анда МР бергилесиздер. Андан кийин жакта сурап аттылар, азыр Гүлү сурап атабы? Гүлү микрофон сурап атты эле. Мен просто сөз менен болуп жакпадым да. Гүлүнүкүн жактым азыр. Assalamu alaikum. Валейкум ассалам. Мен 11-февралда келип көрдүм да. Келип квартира койдук ресторанда. 1 жуманын ичинде официально мурдак ишим бар эле, ошол жерге кирип трудовой договор алдык. Андан бир 10 күн ичинде хозяйка квартираны тапшырып, башка жака кете турмай болуп калды. Анан биз башка жерден, жумушка жакын жерден комнат тапып, ошол жерге келсек,
Хозяин айтып да, короче, силер азыр эски квартираңарда турган жериңерден чыгардырып кетишиңер керек, чтобы мына жерге коюшулу депчи, жаңы квартирага. Анан биз аны чыгартып келдик неме. Азыр неме жакшы кылбай атат. Неме Чыгарыш керек наушник экен. эмес. Наушник эмес бекен. Наушник эмеспи силерки? Азыр. Наушникти өчүрүп айтсаңар ушу. Эми жакшы болуп атабы? Эми жакшы. Айтылаңыз. Башында кайсан келдим деп баштадыңызбы? Хорошо. Биз 11-чи. Кыргызстандан 11 февраль күнү келдик. Келип, квартира регистрация койдурдук. Койдуруп, бир жуманын ичинде уже официальный жумуш, мурдагы жумушума барып иштеп, турдуу договор алдык. Ошол менен бир 10 күн ичинде хозяйка эже квартираны тапшырам деп уже болбой эле обратно башка квартира тапшыртып калды регистрациянычы. Чыгарган болчу регистрацияны, бирок алганбыз. Регистрациядан турдуу договордон колубузда бар биздечи. Анан жаңы квартирага келгенибизде хозяин айтты, короче, мурдагы эски азыр жашап келген квартираңардын регистрациясын немеден учеттон чыгарып туруп, мага келсеңер, мен бул жерге заново кылып коюп берем депчи. Эми Анан ал хозяин айткандай кылдык. Анан уже биз 3 айга койдургандан кийин мына кечеги 7 апрель күнү мен көзүм негизи 1 берген регистрациябыз 9 майда түгөйт да. 9 майда. Ал еще 1 ай мурда бул хозяин тапшырып койду неменчи, регистрация продлениега. Сахарова өтүп келген, полный договорум бар колунда официальный. Анан кечегин отказ келиптир да. Отказ дагы барышым керек немеге дейт, МВДга. Что-то документ не хватает депчи. А мен азыр ошон билгим келди да, мисалы 1 ай мурда мисалы тапшыра турган болсо, если бүгүн одобрение деп чыгып кала турган болсо, биздики ошондо кандай болуп калат срок үчүн? Мисалы пока 1 ай бар да, МВД мен 3 айга продление кылып бериш керек. Ошондо кандай кылып берет азыр? Если отказ келип туруп, ошоңо барып сүйлөшүп көр дейт. Мен айттым хозяинга, биз пока 1 ай бар го, сиз 1 ай мурда тапшырып коюпсуз, кандай болуп калат десем, жок, мен ушундай кыла берем, андай деп калды. Ошондо азыр кече отказ келиптир, эми эртең бар дейт. Эми МВДга өткөндө барганымда 2-3 күн жүрүп араң немеге койдурдум да. Миграционка печатчы. Азыр ошол суроом болуп атканы, ошол 1 ай мурда тапшырып атпайбы булчу продлениега. А ишо бизде 1 айдан ашыраак немебиз бар да дагычы. Күнүбүз. Ошон үчүн МВД отказ берип койдубу дейм да, же кандай болуп калат? Боло береби ушундай нерсе кандай? Жок, анын үчүн отказ берген жок. Силер кайра тапшырганыңарда ошо күндөн башталып эсептелет. Ошо күндөн башталып эсептелет. Кайра тапшырганда. Кубат, сиз билсеңиз айтып коюңузчу. Негизи чыгарыш шарт эмес. Чыгарыш шарт эмес. Чыгарыш негизи шарт эмес. Чыгарылат. Себеби жанагы толтуруп атканда мен көргөнмүн да, мурунку адрес барбы депчи. Мурунку адрес деген жери ошо эски адрес жазат дагы, жаңы адрес менен узарта берет да өзү. Жок, аны эмнеге суроосу мунуку башкача болуп атат. Жанагы ал жакта дагы 2 айыбыз бар деп атат. Туурабы? Жок, ушу жаңы жакка келип бул жактан 3 ай койдурдук да. Ишо мына азыр жашаган жерибизден 3 ай регистрациябыз бар. Ишо бул бүтө электен туруп хозяин, чтобы кеч калып калбасын деп, мындай период берип атпайбы 1 ай мурда продлениегачы. Кече отказ келиптир. Ошону окудуңарбы отказды? Ал жазат ошол жерге. Эмне деп жазат? Отказ 61 бир нерсе турган экен, немеге Google'га кирип жазсам, короче, не хватает какой-то документ деп чыгып атат да. Точно мына жетпейт деп чыккан жок да. А мен хозяинга айттым, ошол кандай болуп калат дейм да, 1 ай мурда тапшырганчы. Болушу мүмкүн. Менде болгон, менде личный өзүмдө ушундай случай болгон. Биз 1 ай мурда тапшырганыбызда отказ келген. Ошо кийин мен жакта билген эрежелерге көрсөтсөм, алар айтканда ошо эрте тапшырып коюпсуңуз слишком деген да. 20 күн калганда тапшыр деген да. 20 күн калганда тапшырып, ответ келбей, өзүм барып анан кийин алганмын анычы. Азыр мен альбом барышым керек экен анда, дагы буга. Барбай эле кайра тапшырылып подача дагы бир жолу. Тапшырып көрсүн хозяин. Анан уже билет да. Бул практикада көрүп атасыздар, бул ошо биз өзүбүздүн башкалардан өткөн практика ойлорду айтканыбызда ошол маселелер үчүн аябай чоң пайдасы тиет. Менде ошондой болгон, себеби 1 ай мурун тапшырып, бул слишком 1,5 ай мурун тапшырганбыз. Биз мында өчүрүп болбосо узакта келип атат деп тапшырганбыз да. Ошо эле жетпей атат деген бир неме менен жүйө менен отказ келген көрсө, өтө эле эрте тапшырып берген экенбиз да. Эже вместе деген чокон эже менен чыкчу эле эфир билсеңерчи, ошол эжеге да жакшы билчү айтсам. Ал да айткан Кубатбек муну эрте тапшырып коюп турсуң сен, кийинчерээк тапшыр дегенден анан кийин.
Хорошо, аны мен дагы башынан тапшырып көрөбүз экен. Рахмат чоң, Отбой эке. Так, Рахмат. Гүлү бере бергиле. Assalomu alaykum. Qandaysizlar, жақсыларбы? Жакшы. Мен бир суроом бар эле да, неме жолдошум Кыргызстандан келгенине 1 ай болуп калды да, мына Сахарага канча күндө чыгып келиш керек? Ошону сурайын деп аттым эле. Болду, сурооңуз бүттү. 90 күндүн ичинде. Негизи 90 күндүн ичинде, бирок азыр бара берсе эч зыяны тийбейт. 90 күндүн ичинде чыгыш керекпи? Ошо 3 айлыкка Чыгып келиш керек эмес, барып келиш. Алло. Барып келиш керек. Барып келиш керек. Барып өтүп ошо жерде медицина, дактилоскопия, фотографияны тапшырып анан келиш керек. Чыгып келиш керек, ал чет мамлекетке чыгып келиш керек. Ал башка. Границага келип да ошону алсаңыз. Жок. Бул киши ошо башкача неме боюнча айтып атат. Ошо Сахарага барып 3 айдын ичинде өтүп келсе болот экен да, анда. Болот. Рахмат. Анан да бир суроом бар болчу эле да, мына неме миграциянын аркасына печать бастырыш керек же бастырбаш керекпи? Ошону сурайын деп аттым эле. Бастырып кое бергиле. Бастырып кое бергиле. Сурап аткан болсочу. Эми кандай десем, бул жерде мындай болуп атат турмат мекендештер. Ким шуну ойлоп чыгат, мен билбейм. Мен көчөдөгүлөр акча сураш үчүн неме кылып атабы? Негизи закондо баардыгы болот экен, анан бунун жана логикасы жок болуп атат да. Бул уже не актуальный закон да. Сейчас бастыр дегенчи. Ошон үчүн Москвада көп отмена алган, анан ужесточение болгондо ушинтип кээ бир милициялар өтө сейрек кездешчү милициялар сурап атат. Анан печатты ким сурап атат? Сбербанк сурап атат. Сбербанк сураса, урматтуу мекендештер, жанагыны көтөрүп барыңыздар, трудовой договор көтөрүп барыңыздар. Бизде бул трудовой договор основания ушу менен жүрөбүз биз дегеле. Ушунун негизинде регистрация на электрондуу вариантты биз алып атабыз. Анан буну биз бастыра албайбыз, бар башкага шарт эмес. Себеби биз мына трудовой договорубуз бар деп көрсөтсөңөр, силерге абсолютно карта ачып берет, биометрика тапшырсаңар да болот. Анан ошо Сбербанктан сурап койгон үчүн эле азыр ушу паника кылып атабыз баардыгыбыз, ушунчу. Печать кереги жок өзү үчүн негизи. Бирок кереги жок деп койсом, закондо жок деген эмес. Закондо бар, бирок закон не актуальный уже. Себеби биз госуслугудан алып атабыз да буну. Өткөн кефирде айтам, дагы кайталап айтам да. Сурооңучу. Алышыбыз керекпи деп сурай берсе, биз деле кыйналып атабыз азыр. Жооп бергенгечи. Господин Апарович деле кыйналып атат. Себеби жок деп койсок, анда биздики туура эмес болуп калат да. Себеби закондо бар да бул нерсе. Туурабы? Ооба. Анан кийин калбайлык болот деп койсок, анан алгыла деген турган болсо, силер госуслугудан тапшырып атасыздар. Аны кандай кылабыз? Анан ошону барып жанагы өчүрүктө тургандар көбөйүп, ФМСте ушу паниканын артынан, жок жерге паниканын артынан. Өчүрүктө ошо именно печать бастырам деп турат экен, бул жакта регистрациясы барлар өчүрүктө калып кетет да, жетпейт суроо. Ошол жерге баргандаргачы ФМС. Ошон үчүн мекендештердин баарын айтат элем. Эгер сиздерде Сбербанк сураса кыжалат болбогула. Сбербанкка трудовой договорду көрсөткүлө. Көрсөтпөй отказ кыла турган болсо, чакыр менеджериңи, менеджер жооп бербесе, анда поддержкага 900 чалабыз Сбербанкка. Ушундай болуп атат. Мени отказываюсь, мени обслуживать. Менин талабым мындай, мына жердеги адрестеги Сбербанк деп айтсаңар, өздөрү чала келет ушуларга. Себеби булар внутренний Сбербанктын ичинде уруксат берилген. Печатты талап кылуу милдеттүү эмес. Печатты то есть көрсөтүүгө милдеттүү эмес. Немелерчи? Түшүндүңөр, э? Рахмат чоң, Алла разы болсун.